Assalamu alaikum. Kandayсыздар? Kandayсыздар? Assalamu alaikum. Ашыкча чыгымдар, маркумду узатуудагы чыгымдар, ушуга көз карашыңар кандай негизи? Маркумдарды жеңил узаткан жакшы дейм мен. Чыгымы жок. Чыгымы жок узаткан жакшы дейм. Ошол лишний расход негизи. Лишний расход. Ал лишний расход ошондой чоң кылбаш керек. Кичине молдон чыкырып туруп эле. Артыкча ысырапкерчиликтин бардыгын мындан 14,5 жыл мурда пайгамбар алейхиссалам бу нерседен бизди кайтарып койгон. Мына туугандар, Сокулук районуна келдик. Буюрса азыр Сокулуктук бир туугандар менен бүгүнкү маркумду узатуу жана ашыкча ысырапкерчилик той топурлар жөнүндө элден сурап жолоону баштайбыз. Assalamu alaikum. Kandayсыздар? Kandayсыздар? Assalamu alaikum. Biz mol элдин, жалпы элдинчи Кыргызстан боюнча кыдырып жүрөбүз да. Той менен маркумду узатуу боюнча чыгымдар. Ошо көз карашыңыз барбы? Как мындай мамлекеттик кызматкер катары? Көз карашы деген кандайсыз? Кыскартыш керек дегенге көз карашыңыз кандай дейм да? Той менен эмели? Азыркы маркумду кандай? Эми азыр маркумга мал салды сойгонго азыр асайтпады. Ошо туура эле негизи. Экинчиден тойлорду баарын токтотуп атпай, анын баары эле ушуну мыйзамдаштырса кандай болот дейсиз? Мыйзамга колдойм, конечно. Ушуну элдин оюн билгенче мамлекеттик кызматкерлерден сурап кое элек. Эпидемия болуп атат. Ошо негизи эпидемия болбогондо деле чыгым көп да элдин оюнда. Ооба, каждый шарты жок да аныкачы. Рахмат. Assalamu alaikum жигиттер. Тамак таттуу, көңүл шаттуу болсун. Обед окшойт. Ар бир адамдын маанилүү да пикири, оючу. Мына анча-мынча бойдокта жигиттер болсо керек, Анан мына той, ашыкча чыгымдар, маркумду узатуудагы чыгымдар, ушуга көз карашыңар кандай негизи? Тойгобу? Кыскартыш керекпи же ушундай боло берсинби? Ар бир адам өзүнө жараша. Кандай? Мыйзам кабыл алса негизи жакшы болобу эле? Жакшы болмок, конечно. Силер кандай ойлойсуңар? Ар бир адамдын өзүнүн каражатына жараша берсе болот деп ойлойм да. Сиздин оюңуз кандай? Жок бой. Ой жок бар. Силердикичи? Биздики деле ушундай. Бияка айткандай эле азыраак болсо деген. Чыгымдарды кыскартса. Айлык канча аласыңар? Жолдо иштейсиңер да? Ооба. 25тен да. 25тен. Бирок отурасыңар го? Силер бойдоксунбу? Да, не женаты. Не женаты, да? Буларга тиешеси жок, буларда баягы чыгым жок да. Бул жигитчи? Кыргызсыңбы? Силерчи? Тартынасыңбы? Жок, тартынамын. Жолуңда уяласың. Бойдокмун мен деле. Бойдоксуң? Той өткөргөндө кандай кылсам дейсиңер? Мындай дүңгүрөтүп той өткөрүшкү чыгымы жок үйлөнөсүңбү? Билбейт экен аны. Чечелексиңби? Ой жокпу? Андай жок. Нелерди ойлоп жүрөсүң? Акыркы жолу кайсы китепти окудуң? Акыркы жолу китеп окуй элекмин. Канча жыл болду окуй элегиң? Көп эле болду. 1000 сомдукта кимдин сүрөтү бар? 1000 сомдукта. Эме. Рахмат, аман бол. Биз могу Кыргызстан боюнча кыдырып жүрөбүз. Той анан маркумду узатуу боюнча чыгымдар жөнүндө. Той анан маркумду узатуудагы чыгымдар боюнча. Ушулду кандай көз карашыңыз бар? Эми бул той мындай ашепке бербей эле койсо дейм да. Ресторандарда өткөрбөй эле дейсизби? Жанагындай ызычуунун тияктын деле кереги жок. Эми маркумду болсо жылкы сойгон туура ушул. Жылкы сойгон эми анча көп эмес эми. Негизи сойбой эле койсом эмне болот? Алдына жараша деген атаңдашы бол, бул токтобойт экен да. Толук эле бул исламда жок да, негизи мусулманбыз дейбиз. Мусулманбыз дейбиз, эми баа Кыргыздын канына сиңип калгандан кийин. Буну оңдосо болбойбу? Оңдосо болот эми, көп да оңдолот го. Маркумду узатуудагы чыгымдар кандай карайсыз ушуга? Азайтыш керекпи, жок кылыш керекпи, жоюш керекпи? Жок кылыш керек да андан. Бул жок исламда, Исламда жок анда. Тойго көз карашыңыз кандай? Тойго көз карашыбыз каршыбыз бирткен. Негизи той кандай болуш керек? Той мусулманда болбойт да, мусулманчылыкта. Жок, болот да, мусулманда болот. Мусулманда болот анан. Пакет көтөрүп кетмей, тигиндей мындай аял эркек аралашып бийлемей. Андай жок мусулмандарда. Токтотсо болобу? Болот, токтотсо. Дуа кылыш керек эми. Дуа кылыш керек, мыйзам чыгарыш керек. Дуа кылып ойлоп отурсак ишке ашпайбы дейм да? Мен болот эми дуа кылсак. İnşallah inşeniş bolsa. Allah. Sizin oyunuz var mı Ege? Toy markumda uzatı boyunca.
Мен андай эле каршымын андайга. Никелерин кыйла мындай эле үйдөн эле кылып койсо, ашыкча шын. Рахмат. Самас беже? Кыргызсызбы? Ооба. Bu yerде дүнгендер көп экен да. Мынау тойдогу ысырапкерчиликтер, маркумду узатуудагы ысырапкерчиликтерге көз карашыңыз кандай? Токтотуш керек, жоюш керекпи, эмне кылыш керек? Ар ким ар кандай да. Жок, ошону бирдей тартипке салса болобу? Ооба да, болот да. Болбой койчу эле. Каршысызбы негизи? Кандай оюңуз? Ооба эле каршымын. Тойго барасызбы? Ооба. Канча кошосуз? Ар кандай. Ошону сиз мынау унутуп эле белек катары кошосузбу же мага той кылсам алып келет деп кошосузбу? Жок, белек катары эле. Белек катары? Туура кыласыз. Ассаламу алейкум. Амансыздарбы? Мынау той анан маркумду узатуудагы чыгымдар Кыргызстанда аябай көп болуп кетти. Биз Кыргызстан боюнча кыдырып жүрөбүз да. Ушуларга чектөө коюш керекпи? Мыйзам кабыл алып же указ чыгарса эл макул болобу? Сиздер кандай көз карашыңыздар? Я. Адгимин башында жамандык бар, бирок элдер ата бабадан салт окшойт, мен билбейм, сен түшүнүңүз жок экен да. Сиз кандай дейсиз? Өкмөт тарабынан чектөө коюлса болот эле болуш керек. Менин оюмча. Ата бабанын салты 40 жылдык деген бул годовщина 40-ойду орустардан келген да, исламда жок да булчу. Биз ушу түшүнбөгөндөн атаңдашуу болуп атат деп ойлойм. Кандай дейсиз? Жок, 40 күн билбейт экен, бирок ашы бар да, аш. Ушуларга эми тирүүсүндө сыйлап өткөндөн кийин союштун эмне кереги бар дейм да. Мен ага макулмун, туура. Рахмат. Ассаламу алейкум. Байке кандайсыз? Жакшы байке. Мына той анан маркумду узатуу боюнча, чыгымдар боюнча элден сурамжылоо жүргүзүп атабыз. Оюңуз кандай? Кыскартыш керекпи? Оюңуз эми элге караш керек, кандай эл эмне дейт? Жок, эми эл бардыгы 100% макул болуп атат, кыскартыш керек деп. Камераны карап туруңуз, карызыңыз барбы? Жок. Мейли, аман болуңуз. Мына эжелерибизден сурап койсок, бу десем, булар улуттары башка улуттан экен. Мына базарда элдин оюн биз үчүн абдан маанилүү. Ассаламу алейкум. Кыргызсызбы же дүнгансызбы? Бул маркумду узатуудагы чыгымдар, анан той топурдагы чыгымдар жөнүндө кыскартыш керекпи, жөнгө салыш керекпи, оюңуз кандай? Башка бирөөдөн эле интервью алып. Сиз оюңуз жокпу? Тойлорго кошосузбу негизи? Ооба, кошобуз. Акчага окшойсуз анда. Ушундай туугандар, кээ бир туугандардын мындай ою эч мындай ою дагы жашоого карата көз карашы деле жоктор бар. Бул өкүнүчтүү. Биз абдан маанилүү маек менен жүрөбүз Кыргызстанды кыдырып. Той, маркумду узатуу боюнча, ашыкча чыгымдар жөнгө салуу боюнча. Көз карашыңыз кандай? Биякта карап жооп берип коесузбу? Атайын келдик. Көз караш эми той мындай эле. Маркумдарды жеңил узаткан жакшы дейм да менчи. Чыгымы жок. Чыгымы жок узаткан жакшы дейм. Тойго көз карашыңыз кандай? Тойго деле ошондой эле көз карашым. Чыгымы азыраак болсо, эл колдойбу мыйзамды? Колдойт да. Обязательно колдойт да. Колдойбу. Рахмат. Кыргызстан боюнча кыдырып жүрөбүз да, мына той анан маркумду узатуудагы чыгымдар жөнүндөчү. Ошону жөнгө салыш керек. Кандай оюңуз бар? Мен Сакалды коюп сиз айтып коерсуңуз да, оюңуз жокпу? Кандай? Болгону жакшы да. Жакшы, туура кыласыздар. Негизи тойдо баягы 100 конок чакырыш керек, бир кой союлуш керек десе колдойбу эле элдер? Колдойт. Сиз кандай ойлойсуз? Эл колдосо биз да колдойбуз да. Негизи мыйзам кабыл алса эл колдойбу же каршы чыгабы өкмөткө? Мыйзам кабыл алыш керек да, ошонучу кичине түшүрбөсө элге дагы, эл дагы эле кыйналып. Атаңдашуу. Атаңдашуу да. Бириге бири эме кылыпчы. Лейлектенсиздерби? Тойдогу чыгымдар. Көз карашыңыз бар да? Көз караш бар, оны жок кылыш керек да. Жок кылыш керекпи? Негизи той кандай болуш керек? Той вообще эле мындай кичине эле ар ким өзүгө жараштуу той болуш керек. Анда болбой калат экен. Анда бул 500 адам чакырды деп туруп, ал ошого атаңдашат экен да. Анда токтобойт экен. Бирдей кылып коюш керек. Бул тойдагы коммерция болуп атат го. Токтогон бизнес да бул. Бизнес, кредит алган бизнес. Негизи колдойсуз? Тойду ушуну чыгымдарды кыскартышка обязательно колдойбуз эми. Качан расход мекереги бар азыр, кымбатчылык болуп атат го. Рахмат, содаңызга береке берсин. Эми мындайларды токтотсо болот да, токтотуш керек го. Кошулам. Сиз кандай ой? Мен кошулам ошо немеге.
Марқұмды ұзатуда жылқы сойылғанға туурубу негизичи? Жок, негизи андай жок, шариатта да жок ал. Негизи жок нерсе ал. Тойлорго кошосуздар беже? Тойлорго да эмеле ошол неме көптүк кылат да. Тойго нормалдуу эме кыса болот. Тойлор саат 8-ге чейин болсо, 5-те башталса, жакшы болобу эле деген менде ой бар да. 4 тамак тартылып атат. Ушуларды кандай 2 тамак тартылса, бир кой союп эле той өткөрсө. Мурун деген үйдөн эле тойду үйдө болгондо өзү бата тилегенде үйдөн тилеген жакшы болот. Жана ресторанда бата тилеп атышпайбы? Алар деген бата тийбейт негизичи. Ар кандай адам келет, кандай бата өрөт, аны ким билет? Үйдөн бата тилеген жакшы болот да. Негизи чыгымдарга каршысыз? Каршымын. Рахмат. Мына той, маркумду узатууда чыгымдар жөнүндө ушуну кыскартыш керекпи, жоюш керекпи? Кандай оюңуз бар? Кыскартыш керек обязательно. Мен ушундай деп ойлойм. Сиздин оюңуз? Эми салт санааны биротоло жок кылганда болбойт да. Жок. Сиз ойлойсузбу мына 40 жылдык дегендер мусулман исламда бар деп? Кандай 40 жылдык? 40 жылдык, 3 жылдык пейшембилик деген. Ошол лишний расход негизи, лишний расход. Жок, ал лишний расход ошондой чоң кылбаш керек. Кичине молдону чакырып туруп эле 5-6 киши болуп, туугандар болуп, жашнакай эстеп койсо болот, Куран окутуп, жашнакай эле. Мондай чоң кылып, ысырап болуп, андай болбош керек деп ойлойм. Тойлорго көз карашыңыз кандай? Тойда да ошондой аябай чачылбай, кээ бирөөлөр 500 сом, 500 киши чакырат ал. Андай да кереги жок деп ойлойм да. Негизи мыйзам кабыл алса. Заманда кыйынчылыкта жашап атабыз азыр. Кыйын заман келди. Анан акча тапкан оңой эмес. Ошон үчүн ар бир киши өзүнүн мондай кыймыл аракетин ойлонуп кылыш керек да деп ойлойм да. Рахмат. Негизи эл кабыл алабы, өкмөт, президент кабыл алса, спикер? Жок, ошондой бир кичинекей чектөөлөрдү койсо болот эле. Да, на государственном уровне ушундай бир чектөөлөрдү Өзбекстанда да койбоду. Туурабы? Кичине чектөө койсо болот эле кичине. Мондай аябай кыспай. Рахмат эжеге. Biz ушул Сокулук районунда пешим намазга туш болуп калыппыз. Муратбек Жумабаев деген агабыз буйруса ушул маркумду узатуу, тойлорго чектөө боюнча өз сиздин пикириңизди билейин дедик элек. Рахмат. Бисмилlah, алхамдулилlah, салату вассаламу аля расулилlah. Бул пикир пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям мындан 14,5 кыл мурда айтып кеткен, өзүнүн пикирин айткан. Демек биздин кандайдыр бир пикирибиз пайгамбарыбыздын пикирине каршы болуусу мүмкүн эмес. Демек пайгамбар алейхиссалам ысырапка жол койбогула, ушуга окшогон биздин кыргыздын айрыкча ата-бабабыздан бери келе жатат деп жалгандан айтып жүргөн маалыматыбыз бул туура эмес маалымат. Демек ата-бабабыз мусулман болуп келгенден кийин мындай кара сою, артыкча ысырапкерчиликтин бардыгын мындан 14,5 кыл мурда пайгамбар алейхиссалам бул нерседен бизди кайтарып койгон. Андыктан биз пайгамбар алейхиссаламга көз карашыбыз каршы болбош керек. Биз жасай турган ысырапка жол кое турган жолубуз толуп турат. Жетим жесирлерибиз көп, жардамсыз болуп турат. Баягы ары жок 6 күн той деген тойлорубуз көп, кафелерибиз көп. Ошол эле кезде жетим жесирлерибиз жардамсыз отурат. Мына кече пандемияда авирус ачылып калды, канча адамдар ашка кыйналды. Демек биз чогуу чаран киришип туруп, ушул ысырапка кетип аткан нерселерди өзүбүздүн келечегибиз болгон жаштарга, айрыкча жетим балдардын тагдырына жардамдашкан болсок, бул кыргыз элинин, жалпы өлкөбүздүн келечеги үчүн өтө чоң салым кошкон болот элек. Рахмат, анан агай. Мына өзүңүз бир 59 жетим балага сабак берет экенсиз. 59 балабы? Алла разы болсун. Негизинен мамлекет жактан бир көңүл бурулуп атабы ушуларга? Жок, именно ушул 59 балага мамлекет тараптан эч кандай. Балким айыл өкмөттөрдөн анча-мынча жардам болушу мүмкүн. Бирок муну араптардан келген жардам менен гана жашашат. Анан мен ушул темада аябай арданам да. Бул жетимдер араптардын жетими эмес, араптардын вообще бул жерге жооп бере турган милдети да эмес. Бул биздин жетимдер, биздин жесирлер, биз ардана турган, биз ыйлай турган, биз жүрөгүбүздү өйүп, түн уйкубузду буза турган маселе да. Анан качан кайсы арап келип ушуга жардам берип коер экен биздин жетимдерге деп өзүбүз ичип жеп, баягы орой айтсам мындай болуп калышы мүмкүн. Эми ичип жеп эле ушу ыраат
жаттын көрүп эле курсактары челкейтип эле тойлоп жүрсөк, анан биздин ошо балдарды арабтар келип каржылап берсе, бул уят да кыргыз эли үчүн өтө чоң уят муну. Башкалардан жашыра турган уят. Рахмат. Эми туугандар, бул негизинен баягы той өткөрүп атканда мен бата алыш үчүн өткөрүп атам дегендер той өткөрүп, элге көрүнүп той кылбастан ушу жетим жесирлерге жардам берип кол сунсаңар, ушул батасы сөзсүз иншалла тиет деп ишенебиз. Рахмат маегиңизге. Рахмат. Алла разы болсун.